Нуртугул Сатылганов атындагы Сейилбакта 1000 адамга ылайыкташкан жайкы театр капиталдык оңдук түзөөдөн өттү. Көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, музыкалык аппараттар орнотулган. Эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилди. Шаарында СССР убагынан бери реконструкция боло элек. Биздин ушул жайкы театрыбыздын бүгүнкү искусство элге таандык деген биздин өзүбүздүн бир мындай терминибиз, өзүбүздүн ураныбыз бар. Ушул искусство чеберлерине бир жайындасы, ушундай бир өздөрүнүн эргүүсүн, өздөрүнүн ушундай келген таланттарын ойготуп, кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна, Ош элине ушундай бир таланттарын тартуулай турган жайдын бизге реконструкция кылып тапшырып берүү аземинде турабыз. Буюрса бул жерде дагы көптөгөн таланттууларды, көптөгөн ушу кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна, Ош шаарына чыккан жаш таланттарды алып чыгабыз деген ойдобуз. Бул жайкы театрды буюрса ошол Ош шаар маданият башкармалыгына тапшыруу аземине алынды. Жайкы театрдын реконструкциядан өтүшү аймактарды экономикалык өнүктүрүү 5 долбоорунун алкагында ишке ашкан. Ал үчүн 20 миллион сом каражат сарпталган. Заман талабына ылайык бүткөрүлгөн. Максаты искусство чеберлерине шарт түзүү болуп саналат. Мурдагы шартына караганда азыр мурда таштандуу эле жатчу эле, азыр аябай сонун болуп, отургучтар оңдолгон, сахналар оңдолгон, айланасында тосулган тосмолор аябай жаңыланыптыр. Аябай укмуштуудай сонун концерттер болуп атат. Прям ырчылар дагы жан дили менен келип, с удовольствием ырдап атышат. Аябай сонун. Ушул жергиликтүү бийликтерге, мамлекетке рахмат. Ушундай сонун коомдук жайларыбызды оңдоп, эл үчүн аябай сонун эс алууга ыңгайлуу шарттарды түзүп коюптур. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат жок. Жайкы театр өзгөчө бүткөрүлгөнүнө көрүүчүлөр кубанып турган чагы. Таланттуулардын ордосуна айланып, чыгармачылык эргүүнү жанданткан театрдын майрамдуу тургай ачылышы өлкөнүн жетишкендиги экенин айтышат. Мындай шартты түзгөндөргө ыраазычылык билдиришет. Эң сонун балдар үчүн, кыргыз эли үчүн, жаштар үчүн, не только балдар үчүн, аксакалдар үчүн деле жакшы эс алган эң жакшы өтө сонун курулуптур. Мен үчүн эң сонун жакшы нерсе болуптур. Өкүндөй берсин, өсө берсин. Мына жакшы президент келип биздин тушубузга заманыбыз оңолуп, үйлөр салынып, Ошубуз көккө чыгып атат. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана эгемендүүлүк күндүн 33 жылдыгына карата Ош шаарында көптөгөн майрамдык иш-чаралар өткөрүлүүдө. Аны менен катар курулушу бүткөн объекттер ачылууда. Зарина Рахманбердиева, Азам Бузреков, УТРК Ош.